Саламатсыздар, урматтуу биздин кардарлар. Менин атым Бахридинов Уларбек Бейшенбекович, Адекс курулуш компаниясынын башкы директору. Биз сиздерге бүгүн Ала Тоо турак жай комплексинде кандай иштер жүрүп жатат, азыркы күндө апрелдин 20-сында кайсыл деңгээлге жетип калды экенине атайын кенен видео тартып көрсөтүп берели дедик. Ал эми биз ошол видеону баштап аткан жерибиз өзүңүздөр көргөндөй биз теннисный кортто турабыз. Себеби да бул теннисный корт Ала Тоо турак жай комплексинен 100 метр почти аралыкта жайгашкан. Сиз биздин турак жайдан квартира сатып алсаңыз, каалаган учурда өзүңүз үй бүлөңүз менен, кааласаңыз балдарыңыз келип бул жерден теннис ойноп, дүйнөнүн жакшы бир спорттору менен тааныша берсе болот. Жана ошондой эле биздин турак жай комплексинин дагы бир өзгөчөлүктөрү бар. Бул жерде бир гана теннисный корт эмес, футбольный поле, бассейн баардыгы бар да. Азыр сиздерге ошонун баарын көрсөтүп беребиз. Эми замандын талабына жараша жашаш керек дейт. Азыр болсо баарыбыз футбол ойноп калганбыз, баарыбыз колубуздан келишинче спорт менен алектенип. Эгерде сиз Ала Тоо турак жай комплексинен сатып алсаңыз, биз азыр мына теннисный корттон чыктык. Мына артында турган, жалып турган бул теннисный корт. Эгер сиз досторуңуз менен футбол ойносоңуз, бул жерде бир эмес, 2 мини футбольный поле бар да. Бул жерге да келип, азыр бул жерде балдар ойноп атышат. Ушундай сыяктуу сиз дагы футбол ойносоңуз болот. Биз жогоруда айткандай, бул артында турган купол бул теннисный корт. Бул жерде балдар мини футбол ойноп жатышат. Эгерде сиз мен мини футбол эмес, мен деген чоң футбол ойнойт элем десеңиз, мынакей бул жерде келтеген футбольный поле турат да. Кааласаңыз бул жерге келип сиз чоң футбол ойносоңуз болот. Кааласаңыз бул жерге келип чуркап легкий атлетика менен мындайча айтканда машыксаңыз болот. Ал эми биздин турак жай комплексибиз мынакей бул жерде заңгырап турат да. Өзүңүздөр көргөндөй азыркы учурда чатырын жабуу иштерин жүргүзүп жатышат. Бул жерде футбол болгондо сизде деген уже VIP ложеңиз бар. Футболду көрө берсеңиз болот. Ал эми дагы бир өзгөчөлүгү, бул жерде бир гана футбольный поле, чуркаганга мүмкүнчүлүк, теннис, мини футболдон тышкары дагы бул жерде бассейн бар. Аны дагы сиздерге көрсөтүп беребиз. Эгерде сиз балаңызды футбольный клубка берип профессионалдуу түрдө машыктырам десеңиз, ошол эле Ала Тоо турак жай комплексинин жанында эле, парктын жанында, чоң футбольный поленин жанында, мынакей өзүңүздөр көргөндөй Спартак футболдук клубунун официалдуу школасы ушул жерде жайгашкан. Эгерде сиз дагы Ала Тоо турак жай комплексинен бачыр сатып алсаңыз, менин артымда фондо турат турак жай комплекси, сиздин да балдарыңыз профессионалдуу футбольный клубка кирип, кааласа, ушул балдарга окшоп соревнованияларга катышса болот. Бул жерде азыр Локомотив менен Спартак кызуу ойноп жаткан учуру. Эркек балдарыңыз футбол ойноп, спорт менен машыгып аткан учурда, кааласаңыз башка кыздарыңыз, балдарыңыз же болбосо өзүңүз деле келип, бул жерден сонун мондай болгон Советтер Союзу учурунда жасалган атайын воркаут площадка бар. Ушул жерде дагы балдар ойноп жүрүшөт. Жөн эле келип ойноп кетсеңиз болот. Биз азыр шаардын так ортосундагы Советский Ахунбаева көчөсүнүн кесилишинде турабыз. Бирок ошого карабастан өзүңүздөр көргөндөй бул жерде кычыраган сонун биздин Дружба паркыбыз турат. Бул жерде болсо тып-тынч болгону музыкальный консерваториядан азыркы учурда балдар саксофон ойноп жатышат. Ошол саксофондун үнү угулуп жатат. Кандай сонун. Мынакей биз азыр Турузбеков атындагы спорт академиясынан чыктык. Бул жерде бүт спорттун түрүнө ылайыктуу спорт аянтчалар бар экен, өзүңүздөр көргөндөй. Бул жерге чыксак эле, бул жерде өзүңүздөр видеодон көрсөңүз болот, картадан карасаңыз болот, интернеттен маалымат алсаңыз болот. Заңгыраган сонун Дружба паркы. Бул жерге келип сиз
өзүңүздүн келинчегиңиз менен, үй бүлөңүз менен сейилдеп, саякаттап, мээңизди салдырып, сонун бакубат жашасаңыз болот. Мынакей биз азыр Ала Тоо партнер строй компаниянын отдел продажына келдик. Бул жерде өзүңүздөр көргөндөй проектлерди көрсөңүздөр болот. Бул жерде болсо биздин бүт кызыл китеп, жана ошондой эле технический паспорт, ар кайсы мамлекеттик органдардан макулдашылган кагазддарыбыздын баары бар. Ал эми биз сиздерге болсо азыр эми курулушта эмне болуп жатканын дагы көрсөтүп беребиз да. Ал эми отдел продаждан чыксак, мына бул жерде көрсөңүздөр болот. ADEX International деп турат. Бул жерде эле кроссфиттин залы турат да. Жүрүңүздөр, анда көрүп кетебиз. Ал эми сиз батир алгандан кийин, балдарыңыз футболго барып, тенниске баргандан кийин өзүңүз дагы өзүңүздүн денеңизди мындай бекем, күчтүү кылам десеңиз, ошол эле биздин батирлерибиздин жанында ушундай сонун кроссфит залы бар. Өзүңүздөр көрсөңүздөр болот. Бул жерде жалаң кардио тренировка кылчу, машыгуу атайын өзүнүн тренажерлору турат. Бул жерде болсо турниктер турат. Деги эле замандын талабына жооп берген кроссфит залы, топ тим деген зал бар. Бул жерге келип дагы сиз өзүңүздүн ден соолугуңузга кам көрсөңүз болот. Биз азыр объектинин өзү жөнүндө, курулуш кандай жүрүп жатканы жөнүндө силерге кененирээк шашпай айтып берели дедик. Эгер убактыңыз болсо көрүп койсоңуз болот. Мынакей бул жерде өзүңүздөр көрсөңүздөр болот. Кумдары келип, азыркы учурда шубак иштери толугу менен жүрүп жатат. Мынакей могул эме менен тартып алып атышат. Өйдөнү көздөйт. Өйдө жакта азыр кана ошондо 4-5 этажда шубак иштери жүрүп жатат. Аны дагы азыр көрсөтүп беребиз сиздерге. Жүрүңүздөр. Биз мурда айтып кеткендей эле пландан да көрсөңүздөр болот. Мына бул жерден көрсөк болот. Биздики деген өзү 3 подъездүү дом, 9 кабаттуу. Биз азыр 1-чи подъездине кирели анда. Бул жерде да көрсөтүп кетсек болот. Мынакей. Эгерде сиз машинеңизди подвалга коюп, подвалга кирип чыгам десеңиз, бул жерден кирсеңиз болот. Өзүнчө эшиги бар, лестницалар куюлган. Бул жерден да көрсөңүздөр болот. Мына мен сиздерге мында көрсөтүп кетейин азыр. Антпесек бизде комментарийлер көп калтырып атышат. Эмне себептен Ала Тоо партнер стройдо жумуш кандай жүрүп атат, жүрүп атабы, жүргөн жокпу деген дагы маселелер көп көтөрүлүп атат. Мынакей бул азыр атайын электро щиттер келди. Бул болсо подвалга коюлат. Биз азыр мына 5-чи этажга көтөрсөк, 5-чи этаждан мына видти карап көрсөңүз болот. Биз шаардын так ортосунда турсак дагы, бирок айылдагыдай тыйып-тынч, көз алдыңызда бир гана бактар, тоолор, парк да. Бирок биз сиздерге базы 5-чи этажга көтөрүлдүк. Буга чейин айткандай 5-чи этажда баягы шубак иштери аябай кызуу иш жүрүп жатат. Бирок мен сиздерге бул квартирага келип көрсөткөндүн негизги себеби нол электромонтаж да. Мынакей көрсөңүздөр болот. Бул жерде деген толугу менен электромонтаж бүткөн. Бул кардарыбыз бизден квартираны алып койгон кардар.
өзүнүн квартирасына бизди шубак иштери жүргөнгө чейин электромонтажды тарттырып койду сөйдөнде. Ал эртеңки күнү биздин балдар шубак кылып кеткенде ошону менен шубактын астында калып калат дагы. Кийин келип кайра штробит этип чаң болуп кир болуп кайра кошумча чыгым болбостон бир учурда бүтүп кетет. Мынакей азыр дал ушул квартирага келип балдар шубакты иштерин жүргүзүп атышат. Бирок электромонтажы кардарыбыз өзү бүтүрүп алган. 5-этаждын 3 бөлмөлүү батирине кирдик. Мынакей өзүңүздөр көрсөңүздөр болот. Мына балдардын шубак тартчу шлангиси бул жерде тартылып кеткен. Бирок биз сиздерге аны эмес, биз азыр могу уктоочу, ата-эненин уктоочу бөлмөсүнө кирсек, мынакей өзүңүздөр көрсөңүздөр болот. Бул жерге бисмилла деп биринчи терезе коюлду. Биз бул терезени өзүбүз атайын биринчисин бирөөнү койдуртуп текшерип көрдүк, карап көрдүк. Андан кийин ушул терезени бекиттик. Кудай буюрса, бул терезе жакынкы арада майдын 20-сына 25-ине чейин, кеч калса, но майдын 20-сына чейин кудай буюрса толугу менен үй терезеси коюлат. Андан кийин болсо биздики эң негизги эле баягы сыртын кооздоо иштери калат. Жана ошондой эле участканын баягы облагораживание участка деп коет го, баягы эшиктин алдын короосун жасоо иштери калат. Жана үйдүн сырткы фасаддык бетин жасоо иштери калат да. Ал эми ички иштер болсо кызуу жүрүп, баягы финишный стадияга жетейин деп калды десем адашкан болбойт. Биз азыр 6-этажга көтөрүлдүк. 6-этажга көтөрүлдүк дагы. Жогоруда белгиленгендей 5-этажда шубак иштери жүрүп жатат. Азыр абдан кызуу. Мына 6-этажга жетелик буюрса, бирок менин оюмча бир 2 күндө эле жетип калышат бул жака дагычы. Анан эми 6-этаждардан биз сиздерге шашпай негизи ушул подъезд кандай түзүлгөн жөнүндө айтып берели дедим да. Мынакей подъезд өзү узун. Ушундайдан узун. Бул жерде болсо лифт болот дал ортосунда. Бул жак бетинде бир мындайча айтканда комнаталуу бир бөлмөлүү батир. Бул жагында болсо 3 бөлмөлүү батир. Ал эми бул жак тарабында болсо, бул жерде дагы бир бөлмөлүү батир. Ал эми бул жерде болсо 2 бөлмөлүү батир бар. Мен сиздерге азыр ички планировкасын кененирээк айтып берейин. Бисмилла деп биз өзүн киргенде, мына ушул жери прихожкасы болуп калат. Мына могул жерге келечекте бут кийим тизүүчү шкаф болот. Ал эми бул жагы болсо, мына киргенде эле оң жактагы биринчи бөлмө бул биздин уктоочу бөлмөсү. Терезелери биздикин көрсөңүздөр болот. Абдан кенен, почти панорамный десем болот. Сөйдүндө жерден 50-40 эле сантиметр үйдө көтөрүлгөн дагы чоң обзор ачылат. Анан биздин дагы бир квартиралардын эң негизги өзгөчөлүгү 2 бөлмөлүү батирлер дагы, 3 бөлмөлүү батирлер дагы бардыгы тең, орусча айтмакчы сквозной да. Эгерде тиги терезени ачып, бул терезени ачып койсоңуз, үйүңүздө шамал жөн эле аркырап ойноп турат да. Мынакей бул кухня бөлмөсү. Бул жерге кирсек, ушул жерге кухня бөлмөсү дагы. Бул жердин дагы абдан терезелери чоң. Мынакей өзүңүздөр көрсөңүздөр болот. Баса белгилейм. Планы дагы, проектisi дагы видеодо көрсөтүлгөн болот. Мен атайын муну алып алдым, чтоб унутуп калбаш үчүн. Мынакей бул жерге атайын вентиляциялык эмелери жасалган. Эми бул жерде сан узулы. Мынакей сан узул деле кенен эле. Эгерде сиз дизайнерлер менен иштейм десеңиз, бизде деле дизайнерлер бар. Кааласаңыз өзүңүздүн дизайнерлер менен иштесеңиз болот. Анан эми бул бөлмөсү болсо зал, конок тосуучу бөлмөсү. Өзүңүздөр көрсөңүз болот. Бул жердики да терезеси абдан чоң. Терезеден буга чейин айтып кеткендей, сонун тоого көркү ачылат. Бул жериңизде болсо музыкальный консерватория, художественный консерватория бар. Алар болсо ырдап, бийлеп тургандагы карап, бир эстетикалык дагы мындайча айтканда удовольствие алсаңыз болот дегендей да. Биз азыр сиздерге 2 бөлмөлүү батирди көрсөтүп бердик. Ал эми бул подъездде 1-2 бөлмөлүү батир. Жана ошондой эле бул жерге кирсек, бул однокомнатный квартира. 2 бөлмөлүү батирлер биздики 60-62 чарчы метрде түзөт. Ал эми бул однокомнатный 1 бөлмөлүү батирлерибиз болсо 40-42 чарчы метр да. Киргенде эле бул жерде көрсөңүздөр болот. Общий санузулу бар. Санузулдан чыксак, мына бул жерде 1 бөлмө бар. Мынакей көрсөңүздөр болот. Бул кухня бөлмөсү. Бул жерден да сонун
көрк ачылат. Однушкалардын эң жакшысы бардыгы тең ушул күнгөй тарапта карап турат да. Күн мындайынан айланып сиздин квартираңызды, ар бир квартираңызда күн тийип турат, комнатаңызга күн тийип турат да. Мынакей бул эми экинчи уктоочу бөлмө. Дагы бир баса белгилеп кетчү нерсе, биз ар бир клиентибизге башында эле айтып атабыз, баарыңыздар билгендей, башында проектиде 40-42 квадрат метр деп чийлет, бирок монтип кирпичтер коюлганда, наркы болгондо, шыбак тартылганда кичине квадратурадан айырма чыгат да. Анан эгерде сиз эртеңки күнү Кудай буйрса архитектурадан барып техпаспорт алганда так квадратурасы чыгат, ошондо разница болуп калса, эгер биз карыз болуп калсак, биз кайтарып беребиз деп атабыз, договорду ушинтип атабыз. Эгерде сиз карыз болуп калсак, сиз төлөйдө болосуз да. Бул калыс да. Көбүнчө курулуш компаниялары кичине көбүрөөк квадратурасын жасып берип коюшат. Эми ал баарыбызга маалым нерсе да. Эми жүрүңүздөр. Бул одна комнатный бир бөлмөлүү батир. Бир бөлмөлүү батирден чыккандан кийин бул жерде жогоруда белгилегендей лифт бар. Кайра экинчи бир бөлмөлүү батирге киребиз. Мынакей бул коридор. Жогоруда белгилегендей уктоочу бөлмө. Дагы бир жолу баса белгилейм, караңызчы, сонун көрк ачылат. Теннис, футбол, бассейн, борьба, кроссфит, ой, дегеле ырдай бийлейм десеңиз баары бар да биздин домдун жанында. Мынакей бул кухнясы, кухня бөлмөсү. Андан тышкары болсо, бул жерде общий санузел бар. Планировкасын биз видеонун астына да көрсөтүп коебуз. Көрсөңүздөр болот. Жана ошондой эле эми баягы гвоздь вечера деп коет го. Ошол биз 3 бөлмөлүү батирге келдик мынакей. Үч бөлмөлүү биздин сонун батирибизге кирдик. Бул жерде болсо санузел бөлүнгөн, өзүнчө бирөөсү туалет, бирөөсү душ, кенен коридору да салыштырмалуу кененирээк, бирок батир өзү чоң эмес да. Бул жерде, например, бизде күнгөй тарабында болсо зал, жогоруда белгилегендей зал. Биз азыр эң четки угловой квартирасында турабыз. Мынакей зал, кенен, терезелери чоң, дагы бир жолу баса белгилейм. Андан кийин болсо, бул жак бетине өтсөк, бул жак бетинде бизде кухня бөлмөсү бар. Мынакей бул комната биздин келечектеги кухня бөлмөсү болот. Мынакей бул жерге кухня стенка болот, чай ичесиз, үй бүлөңүз менен ушул жерден. Батир өзү өтө чоң эмес да. Анан биз кайра коридорго чыгып туруп кирсек, бул жерде бизде чакан дагы бир уктоочу бөлмө бар. Мынакей көрсөңүздөр болот. Андан кийин болсо, буягында өтсөк, дагы бир ата-эненин уктоочу бөлмөсү бар. Мынакей көрүп алсаңыздар болот. Ата-эненин уктоочу бөлмөсү.
үйдің планировкасын, квартираның планировкасын біз видеоның астында дағы, анан ең видеоның аяғына дағы абдан чоң қылып көрсетіп қоямыз. Ошол жерден көріп алсаңыздар болот. Мындай сыяктуу бул 80 квадрат метрден турат деп атпаймынбы? Ошол 80 квадрат метрдин ичинде ар бир комнатанын өзүнүн квадратный метри бар да, мисалы катарычы. Аз мен сизге көрсөтүп берейин. Мисалы, бол квартираны алсак, мисалы спальня 17,5 квадрат метр дейт. Бир спальнясы болсо 11 квадрат метр дейт. Кухня болсо 10 квадрат метр дейт. Ал эми конок тозуучу жер болсо бул 16 квадрат метр дейт да. Ошолорду дагы сиз өзүңүз планын карап, же болбосо адам өз миң уккандан бир көргөн жакшы дейт. Видеодон көргөн дагы бул өзүң кармап көргөн нерсе эмес да. Ошон үчүн өзүңүз келип, монда кирпичти кармап көрүп, мындай жыттап көрүп, тепкилеп, чапкылап көрүп турган чечим чыгарсаңыз да болот да. Бизде биякта дайыма отдел продаж дейт. Отдел продажга келип, кененирээк маалымат алсаңыздар болот. Азыр эми сиздерге үстүн көрсөтүп берели. 7-чи кабатка көтөрүлдүк. 7-чи кабатка көтөрүлсөңүз өзүңүздөр көрсөңүздөр болот. Коридорлордон эле көрсөтсөк болот. Мынакей толугу менен 7-чи кабат газоблоктон көтөрүлүп баштаган. Себеби да весовой нагрузкасына байланыштуу, жүк көтөрүү касиетине байланыштуу бул жеңил болгон себептен бүт газоблок менен көтөрүлгөн да. Бул эми биз эле кылган нерсе эмес, бул негизи эле Кыргызстанда практикада көбүнчө эле үйлөр ошондой болот. Бирок газоблок менен көтөргөндө билесиздер да, бүт эле жерин газоблок менен кылбай, биз ошол эле 7-чи этажда дагы, 8-чи этажда да, 9-чу этажда да, бардык этаждарда санузулдарды мынакей кирпич менен көтөрүп кеттик. Мына дубалдар болсо бөлүнгөндөр, сырткы дубалдар, ички дубалдар бүт газоблок менен. Ал эми мына могу жерден көрсөңүздөр болот. Санузул болсо бул кирпич менен жасалган да. Бул азыр 3-комнатный квартираны көрсөттүк. Ал эми мына однушканыкына келсек, однушканыкынан деле көрсөңүздөр болот. Мынакей аныкы дагы кирпич менен көтөрүлгөн. Жана ошондой эле бул жерден да көрсөк болот. Бул однушканыкы деле ошондой. И мына бул двушканыкын деле көрсөңүз болот. Азыр 2 бөлмөлүү батирде турабыз. Мынакей санузулы бардыгыныкы ушундай кылып кирпич менен көтөрүлгөн. Мынакей биз азыр 9-чу этажга көтөрүлдүк. Мына бул жерде көрсөңүздөр болот. 9-чу этажда болсо азыр газоблок көтөрүү иштери 9-чу кабатка жетип калды. Мынакей өзүңүздөр деле көрсөңүздөр болот. Мынакей жаңы газоблоктор көтөрүлүп атат. И ушул жерден дал көрсөңүздөр болот да. Мынакей тигинекей эменин лифттин үстүңкү жана мотор турчу жери куюлуп турат. Мынакей металлический каркас толугу менен бүткөн. Азыр болсо мына сыртын жасап жатышат. Ушул жерден дагы бир сонун көрүнгөн нерсе, мынакей вентиляционный шахтанын ушул жерде трубалары сизге нак көрүнүп турат да, көрсөңүздөр болот да. Бул ошол вентиляционный системанын трубалары да. Мынакей 9-чу этажда газоблоктор көтөрүлүп атат. Өзүңүздөр көрсөңүздөр болот. Газоблоктор толугу менен бул жака келген. Кайра 9-чу этаждын коридордон чыксак, бул жерде көрдүңүздөр, өзүңүздөр көргөндө ламинированный фанера турат. Плайтера заводунуку экен. Биз эң сапаттуу фанераларды колдондук. Бул лифттин приямагын жана үстүн куюп жатканда. Эми биз чатырга чыгалы. 9-чу этаждын үстүнө көтөрүлдүк. Азыркы өзүңүздөр көргөндөй чатыр иштери казуу жүрүп жатат. Толугу менен монда металлический каркас менен токулуп, тактайларды өзүңүздөр да видеодон көрсөңүздөр болот. Бардыгы тең розовый болуп турат. Бул розовый болгондун да себеби биз огни био обработка жүргүзүп, эми азыр болсо чатырдын толугу менен маурлаттары коюлуп, маурлаттын үстүнө болсо чатырдын өзгө негизги каркасы коюлуп жатат. Ошонун үстүнө эми Кудай буйруса чатыры жасалып бүтөт. Ал эми могу жерден да көрсөңүздөр болот. Вентиляционный шахталар болсо кирпич менен толук көтөрүлүп, крышадан нары өйдө чыгарылган. Мынакей бул жерден бардыктарын көрсөңүздөр болот. Мен азыр сиздерге объекттин ичинде болуп жаткан гана иштерди көрсөтө алдым. Андан тышкары бизде коммуникация деген да маселелер бар. Азыркы учурда Кудай буйруса газ менен толук коммуникациянын макулдашуулары толук бүткөн. Компанияда аныкталган. Кудай буйруса бир 10 күнүн ичинде газ дагы бул жака подключение болот. Андан тышкары жакын арада ушул эле бир жуманын ичинде буйруса берки башка канализация суулары дагы подключение болуп бүткөн жатат. Буйруса пландагыдай эле жылдын айына чейин кардарларга тапшырып беребиз деген план менен иш алып барып жатабыз. Эми дагы бир жолу мактанып кетейин. Билесиңер да, Бишкекте локация маселеси өтө маанилүү да. Алган квартираңдын баасы менен ошол алынган жердеги эмнелер сени курчап турат дегени өтө маанилүү да. Мынакей мен дагы бир жолу айтып мындан тажабайм. Бизде бул жерде баланстык
художественный академияға берсеңіз болады, музыкальный консерваторияға берсеңіз болады, қаласаңыз бұл жерде теннис бар, тенниске берсеңіз болады, футболға десеңіз футболға берсеңіз болады, чоң футбол ойнасын десеңіз чоң футболға берсеңіз болады. Ошол эле жерде легкий атлетика менен машыгам десе легкий атлетика бар. Ошонун эле жанында Спартак футбол клубунун официалдуу бул жерде өкүлчүлүгү бар. Ошол жерден клуб койносо болот. Жана ошондой бул жерде бассейн бар. Бассейнди көрсөңүз болот. Андан тышкары эң баарыбызды кызыктырган нерсе бул парк маселеси да. Бишкекте баарыбыздар билгендей парктарды колуң менен мындайча айтканда пальчиктер менен манжалар менен санап койсо болот. Ошондой эле бул жерде соон кычыраган дружба паркы бар да. Эми сиз ушу менен эле бул жердин биздин жаныбызда жайгашкан балдарыңызга жакшы нерселер ушу менен бүтүп калат десеңиз, аны менен да бүтүп калбайт. Биз эми бул күн өйдөрөөк тоо жак тарабын жөнүндө айтып бердик. Ал эми ылдый жак тарабын жөнүндө өтсөк, бул жак бетине өтсөк, бул жак бетинде бизде жаңы айткандай эле кроссфит бар. Кроссфит эмес, мен балама деген, мен деген Акжол Махмудовдай, Айсулуу Тыныбековадай Кыргызстан желегин желбиретип дүйнөгө алдыга чыгып борец болсун десеңиз, бул жерде бизде Изабековдун агайыбыздын академиясы бар. Ушул жерге келип биздин бүт олимпийцтерибиз, чемпиондорубуз баардыгы ушул жерден тренировка кылат. Жок, менин балам борьбадан тышкардагы мындай философиялык мааниге спорт менен алектенсин десеңиз, ошонун эле жанында бизде федерация дзюдо бар. Балаңыз дзюдо менен барып машыгып, дзюдо боюнча дагы эл аралык мындайча айтканда чемпионаттарга катышса болот. Ал эми биз батирлерибизди болсо бүгүнкү күндө 1 чарчы метрин $1100 накталай төлөм менен сатып атабыз. Эгер сиз батир алам десеңиз, бизде азыркы учурда однушкалардын почти көбүнчөсүн эле алып койгоно калышты, аз эле калды. Эгер квартира алам деген оюңуз барса, эртерээк келип, отдел продаж менен сүйлөшүп, кененирээк тагыраак маалымат алып кеткенди суранып, чакырып кетебиз.